Федерацияга кошулганда кызым аябай эле ачылды. Ушундай мүнөзү ачык болуп, эл менен баарлашканды үйрөндү. Саламатсызбы? Алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Буржуева Алмагүл, ушу Тоң айылында жашайм. Айшанын апасымын. Чоң рахмат. Жана Айша Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясына кошулгандан кийин Айшанын өзүндө кандай өзгөрүүлөр болду? Кандай оң жактары, кандай терс жактары болду? Бул федерацияга кошулганда кызым аябай эле ачылды. Ушундай мүнөзү ачык болуп, эл менен баарлашканды үйрөндү. Мурун кичине түнкүрөөк болуп, киши менен көп сүйлөшкүсү келчү эмес. Азыр ушундай өзүнүн максатын алдыга коюп, бир ийгиликтерге жетсем деген алдында максаты бар. Ошол максатка жетсемби деп умтулуп жүрөт. Жакшы терс жагын көргөн жокмун. Баары эле жакшы жагы да. Айшанын ошо алдыда көптөгөн максаттары бар экен, жана жакында көптөгөн тренингдер да болот. Ошолордо сиз колдоп жиберип турасыздар да, Сөзсүз түрдө атасы дагы, мен дагы, агалары, жеңелери болуп баарыбыз колдойбуз. Чоң рахмат. Айшанын өзүндө көптөгөн албан ийгиликтер болсун, сиздердин жана Айшанын ийгиликтери алдыга жүрө берсин.